Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап еңбектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Видеону бардык группалар менен максималдуу түрдө контакттар менен бөлүшө кетиңиздер. 23 тонна алма келди. Жолдо дагы келатат, экинчи фура жакын калды дагы. Буйруса алмалар арзандады. Арзанба коюшту, мындай айтканда 80-90 тура келип калат, туугандар. Яшыгы 8 килограммдан жогору, 9 килограммдан ашык 9 килограмм чыгып атыр да. Азыр сүйлөшөбүз. Бүгүн 25 октябрь, эртең менен саат 10да тартып атам. Ассаламу алейкум. Бак, иштер жакшыбы? Былтыр дагы 2 жол тартканбыз сен, а? Былтырда. Эл менен амандашып, жана кылай беребиз. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Мына Кыргызстандан алмап келдик. Кече түнү келди. Бүгүн саат 10 болду. Ачтык фураны. Мына келип алып кете бересиздер. Келип алып кетсеңиздер 800дөн, доставкасын менен ошо 800дөн кылдык. 2 жашыктан заказ кылса, алып барып беребиз адрестерине. Анан адресини биринчи метросун жазып туруп, анан адресин жазса, чалганда ала албай калсак, адресин жазып кое берсе алып барып беребиз. Биз азыр бул жерге 2 номер койдук. Бир номерге жазып күтүп турабыз. Экинчи номерге жазып жанакылачы 2 адам болот. Бир номерге. Бир адреске 2 жаш деген болсо 4 жаш барып калбасын деген жанагы. Анан туугандар, мына бир жерде иштеген болсок, жаныбызда бир 10-15 кыргыз менен бирге иштейбиз же болсо, өзүбүздүн туугандар менен иштейбиз, туурабы? Заказ берүү алдынан бир оз сурап, мына жамааттан, туугандар, мен алма заказ бердим. Заказ бересиңер деп жана кылсаңыздар жакшы болот. Анан көп учурда бир 20 жаш полный бир 4-5 адамга кеткен болсо, биринчи чыккан адам эле 2 жашык ала турган болсо, 4-5 жашык алып, кийинкиге жетпей, анан ызычу мага телефон чалмайлар башталат, убагыт ап келбейт, мына ошого тактап, анан заказ бериңиздер, ошондой. Бул тура ошондой көп болду окшойт, Заказда көп болуп, анан МКаттын сыртыга аны биз чалган болсо айтабыз. Себеби областка 4 жашык, 2 жашыкка алып барып болот экенбиз. Туура келбей калат. Например, Красногорский болсо, Красногорскке алып барып беребиз, МКаттын жанында эле экен. 2 жашык болсабы? Ал жактарга. Ал жакты көбүрөөк болуп калат экен да, заказ. Себеби кыргыздар ошол жак көбүрөөк чачайт. Областка бир 5-6, бир 10 жашык болсо алып барып беребиз. Мына негизи Подмосковьяларда көп кыргыздар жашаган айылдар жана башкалар бар го. Группаларыңызга таштап коюңуздар. Дорожная улица 3, корпус 19да турат. Фура. Экинчи фурадан ушул жерге келеби? Ушул жерге келди. Канча күндө келет ал примерно? Жолго чыктыбы? 4 күндө келди бул фура. 4 күндө келди. Жолго чыкты наргы? Бүгүн чыгат. Бүгүн чыгат, Ошондо 30га кеп калат да. 30га кеп калат. Алмалар кандай алмалар? Алма Мына караңыздар, жакындан. Бул Крипсон бар. Жакындан көрүңүздөрчү. Жылдыз алма, Крипсон, көк алма. Жылда эле алып келет ушундайды. Бул эми ноокат алмасы да, жаннаттан алма, ана алма, буну 3-4 названиясы бар экен го мындагына. Чөнтөңө бекитип бирөөгө бере турган андай китептегидей, кинодогудай алма го, клиптегидей. Жыттары булкурайт. Ошондо яшыгы ошондо бир эң өлдү дегенде 8, алды дегенде 9дан өтүп атат. 9дан өтүп атат. 9га чейин. Ар кандай да эми, Ооба. 8да минимальный эң аз весичи. Эң аз вес 8. Жакшы. Алмалар бардыгы ушундайбы же октолуп андай болгон жерлер жокпу, точно? Баары бирдей. Баары бирдей. Ооба. Түбү майда үстү ошондой эмес. Эми кимге ар кандай болот. Эми биз үчүн барып көрүп алат да, мына атайын корзинкага сап келгенбиз, астын көрөт. Көрүнүктүү кылып, так эле алса, асы дагы эми эле көрүнөт. Көктөн канча тонна, кызылдан канча тонна болду эми биякта? Көктөн тең жарым эле мындай. Жок. Көктөн бир 6 тонна, кызылдан көбүрөөк. Где-то 18 тоннада. Кызылды көбүрөөк алса керек негизи адамдар. Себеби былтыр кызылды көп келип алып кетти да. Успейт этпей, кызыл калбай калып атты. Бир мында арчып, бир жейини эмес, Алмалар бирок уже сезон келди да, жыттаны вообще бою калтат. Бир күнкү алып келгенде дагы бир туугандардан 1 жашык алдык элек. Маза кылып жедик туугандар. Алма эми өзүнө келди. Ооба. Такси бир туугандар ушул жака жолуңуздар түшүп калса алып кетиңиздер. Анан курьерлер мына газель минет, портер минген курьерлер бар. Жеңил машина менен иштеген курьерлер, байланышыңыздар, доставка жеткирип бергенге дагы машина керек, Канча машина бар деңиз өзүңүздө азыр? Өзүбүздө азыр 3 машина бар. Эми заказ көбүрөөк уже түшкөн сайын уже чакырабыз. Балдар даяр. Бир 7-8 машина бар. Болсо дагы
чалып байланыша берсин. Болсо да чалып байланышсаңар, апарган яшеңерге акчасын төлөп беребиз. Например, бир яшыктан Сүйлөшүп аласыңар өзүңөр, а? келсе, sonra заказ түшкөн болсо айтабыз, апар. Портерлер болсо жакшы болот. Портерлер болсо өтө жакшы болот. Ох, мына алма. Алма мына туугандар, өзүбүздүн Кыргызстан алмалары. Бул алмаларды Пятерочкадагы, Диксидеги, Магнолиядагы башка алмаларга салыштырбаңыздар, сураначы мына. Чыгарганда ошонун баштап атасыздарчы. Бул өзүбүздүн Кыргызстан алмалары канча жол басып, мазар басып келди да. О, каяктан келди? Бисмилlah. Ширин да? Ширин, конечно. Кыргызстандын алмасы өзүң айтмакчы пятерочкаларга салбаш керек. Алар Номер 1 да муну кат алмасы неге? Рахмет. Келе берсин. Таксистер билет. Былтыр келген ошол Пражский метрода. Метро Пражский. Метрого жакынбы, кандай негизи бияк? 3 остановкада эми. Автобустар каттайт экен. 1-2 килограмм сатылбайт акеси, а? Мындай жок. Бир яшик алган жакшы да? Жок, яшиктеп алган жакшы. Себеби калып кетет экен да. Кимге сатабыз? Яшик менен алса жакшы. Жакшы. Мына туугандар, бул видеону халтура группаларга, мына хазайындардын өздөрүнүн группалары бар. Жөнөтпөңүздар. Бир квартира жашагандар алып жеңиздер модон. 2 яшык заказ берип койсоңуздар, 1-2 сом топтой берет. Булардан сатып алат. Кышты күнүндө жейсиздер. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Келсичө чалып байланыша бериңиздер. Алма түгөбөйт. Бул түгөшкө дагы келет демекчи. Келет, Кудай калса. Алмалар ар дайым болот. Магазинчилерге өзгөчө арзанатуу менен сатылат. Андыктан магазинчи эжелерим, огаларым, кеңири байланышыңыздар. Башка областтарга болсо, ал жагынан көп алса, андан ойлонуштурушасыздар, а? Ойлонуштурабыз. Эми жолун табабыз. Болот. Конечно болот. Заказ бере берсин. Каналга каттала келтесиздер. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.